биздин элибиздин көйгөйү бул биологма көмүр кени болуп калды. Бул жөнүндө сиздерге жана мамлекеттин ушу бийлик органдарына түшүнүктүү болуш үчүн биз бардай барып айтып берели деп келдик. Жоомарт Оторбаевдин буйругу менен премьер-министрдин конкурс жарыяланган бул жерге. Жоомарт Оторбаев ошо премьер-министр болуп турган убакта ошонун буйругу менен конкурсный комиссия түзүлгөн. Конкурс уюштурулган, конкурска 3 компания катышкан. Булардын ичинен Бешарча компаниясы 13 балл менен утуп чыккан. Болгон разницасы 13 балл болгон. Ушул компания лицензияны алып баргандан баштап ушул кийин калган компания Пердикол, бул Пердиколду билесиздер, Примов Уландын компаниясы. Бир адамдар уюштуп, бир топ адам, 3-4 эле адам уюшуп алып, элди бетине жамынып, жалган маалыматтарды таркатып атат. Биз Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Майдан айылынын тургундары болсок, месторождение да ошол жерде болсо, Ош областына караштуу Ноокат районунун Көкжарды айылынын тургуну Роза Маманова деген бир юрист кыз ушулар менен барды жокту ойрондотуп жазып жатат. Азыр бул жерде жазганда көрүп атасыздар, канча газеталардан чыгып атат. Бул жерге тиешеси жок адамдар да жазып атат да. Мисалы үчүн премьер-министрдин бул жерге тиешеси жок. Мына азыркы премьер Жээнбековдун, Асылбек Жээнбековдун да тиешеси жок бул жерге. Зиляниевдин иши экен кылат. Ошого окшогондорду дагы көптөгөн жогору иштерде иштеген биздин атууларды каралап жазышып жатат. Мындай каралоо менен биздин эмебиз болбойт. Биз мына жерде толугу менен жазып келгенбиз. Элдин кайрылуусу бул. Атамбаевка, Жээнбековка, Турсунбековка, Мадеминовка, Акаевка, Рыспаевка, Масалиевка, экономика министри Кожошевка, ошондой эле Зиляниевке биз элдин атынан кайрылып жазып келгенбиз. Эл бизди барып ушундай эле жанагы Роза Маманова деген эл үчүн жалган маалыматтарды таркатып, биздин бийликте отурган эмне ишке келген адамдарды дагы ушуга түртө салып атат. Мисалы үчүн мына премьер-министрибиз кече жакында эле келди ишке. Ошол кишини дагы кошуп жазып атат. Бизге газеталар барып жатат. Бүтүндөй эле биздин бийликтегилерди ушуга жаап ушул ишти кылып жатат да.